Айдоочулук күбөлүгүнөн ажыраган бегумот кыз кайрадан майы кызматкерлеринин колуна түштү. Трамп Россия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан согушту мен бат эле бүтүрүп коем деп ойлогон, бирок оор экендигин айтты. Айдоочулардын эсине бул видеороликти жайылтып коюңуздар. Туу Ашууда кар көпүлдөп жаап жатат. Дөңгөлөктөрдү алмаштырганды унутпаңыздар. Пенсия алгандарга жакшы кабар. 1-октябрдан тарта пенсия көтөрүлөт. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Айдоочулук күбөлүгүнөн ажыраган бегемот кыз кайрадан кайгуулчуларга түштү. Бегемот кыз деген лакап ат менен белгилүү блогер Алина Жакупова айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарган үчүн айыпка жыгылды. Бул тууралуу репортер KG'ге укук коруу органдарындагы өздүк булактары билдиришти. Маалыматка караганда, автоинспекторлор Жакупованын автоунаасын 23 сентябрда Горький менен Байтик Баатар көчөлөрүнүн кесилишинде токтотушкан. Текшерүү маалында анын жанында тийишелүү документтери жок болуп чыккан. Натыйжада блогерге айып салынып, автоунаас айып аянтчасына жеткирилди. Эске сала кетсек, буга чейин Жакупова мейманканада Жан Воиновдун аялы менен болгон жаңжалдан кийин мас абалда унаа айдап бара жатып кармалган. Ошондо ал 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылган эле. Булак репортер KG. Трамп: мен Украинадагы согушту оңой эле бүтүрөм деп ойлогом. АКШнын президенти Дональд Трамп Украинадагы согушту токтотуу үчүн талыкпай иштеп жатканын билдирди. Америкалык лидер бул ал токтото ала турган 7-чи согуш болорун айтты. Мен президент Путин менен болгон мамилемден улам согушту токтотуу эң оңой деп ойлочумун. Бирок согушта эмне болорун эч качан билбейсиң. Баары Орусия бул согушту 3 күнө жеңет деп ойлошкон, бирок андай болгон жок, деди Трамп Бонун башкы ассамблеясынын трибунасында. Анын айтымында Украинадагы согуш 1 жумадан ашпашы керек болчу. Бирок 3,5 жылдан ашык убакыттан бери уланып, жума сайын эки тараптан 5-тен 7 миңге чейин жоокерлер каза болуп жатат. Тамактануучу жай футболдук аянт. Оштогу жаңы сейилбак кандай бүтүп жатат. Ош шаарынын Ильяс Исанов көчөсүндөгү эс алуу багынын курулуш иштери дээрлик бүтүп калганын билдирип, видео жарыялады. Кала башкармалык эс алуу багынын аймагында тамактануучу жай, футболдук аянт, унаа токтотуучу жай, ажаткана жана балдар ойноочу аянтчалары кырылганын билдирип, паркты шаар өнүгүүнө карата пайдаланууга берүү пландалып жатканын кошумчалады. Айта кетсек, Ош шаарынын күнү 5-октябрда белгиленген. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кыргызстанда 1-октябрдан тарта пенсия жогорулайт. 1-октябрдан тарта мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга ылайык пенсия кайрадан эсептелип чыгат. Бул тууралуу социалдык фонддун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Муканбетов кабар агенттигинин түз эфиринде билдирди. Ал эмне үчүн так ушул мыйзамга таянганын мындайча түшүндүрдү. Пенсияга тиешелүү башка мыйзамдар да бар. Мисалы, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн бул жогорулатуу аларга тиешелүү эмес. Алар пенсияны башка мыйзамдарга ылайык алышат. Алдын ала белгилүү болгондой, 1-октябрдан тарта пенсионерлердин саны 818 миңге жетет. Ал эми 1-сентябрдан карата бул көрсөткүч 814 миңге жакын болчу. Мурунку жылдарга салыштырмалуу өсүш бар. 2010 жылдары алардын саны
530 миңге жакын болчу. Бул пенсияны улгайган адамдар, майыптар, багуучусунан ажырагандар жана башкалар алышат деди ал. Мукамбетов кошумчалагандай, пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 50 миң сомдон жогору болгон пенсионерлер үчүн жогорулатуу 10% түзөт. Эгерде былтыр пенсионер 6900 сом алган болсо, анда минималдуу жогорулатуу босогосу 600 сомду түзөт. Жалпысынан 1 октябрдан тарта 7500 сом алат. Былтыр президенттин жарлыгына ылайык пенсиянын минималдуу өлчөмү жашоо минимумуна жеткирилген деп белгиледи ал. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Assalamu alaikum кыргыз элим. Кече күнкү 20 сентябрда ушул жерде болгон окуя боюнча экскаватордун айдоочусу мен болчумун. Ушул жерде мына асфальтка даярдоо иштерин жүргүзүп жатканбыз убагында. Ушул жерге келип, жанагы Чанган үлгүсүндөгү машина кирип келип, ушул жерден башталды баардыгы. Мен жакшы эле түшүп барып айткам, байке бул жакка киргенге болбойт. Бул жакта адамдар иштеп атат, мен этим баалап коюңуздар, сураныч. Артка айдап чыгып кетиңиздер, жакшы эле түшүндүрүп айткам. Ага карабастан ал бул жакка чейин айдап келди. Анан мен артынан айдап келип, байке бул жакка киргенге болбойт деп дагы да эскерттим, дагы айттым. Ага карабастан мен ал кишиден, ал баладан өзүм адресиме жаман сөздөрдү уктум сразу эле. Анан ошонун айынан сөздөн сөз чыгып кетти, ар кандай сөздөр болду. Бардыгы жаман сөздөр чыкты бардыгынан. Ошонун себебинен жанагындай машина менен экскаватор
чалып салганга туура келди. Ушундай болду. Машинада эч ким жок болчу. Машинада данный момент, ошол моментте эч ким жок болчу. Биз сөздөн сөз чыгып, бул жакта менин коллегаларым да келип, аларды ажыратып, машинага отур кет дегенине карабастан эшикке түртүнүп чыгып, ушундай мен ушундай кылуу үчүн мен аябай өкүнүч элем, кыйын элем деген сөздөрүнөн келип чыкты бул окуянын баардыгы. Машина азыр штраф стоянкада турат. Машинанын ээжи ал бала эмес экен, кыз экен. Жана видеодо көргөндөй ыйлап жүргөн кыздын машинасы экен. Ал кыз менен эч кандай конфликт болгон эмес. Ал кызга кийин билдик, биз машина ошол кыздыкы экен. Анан